Мен Элина Озыбекова Буларова 4 жыл бою үй бүлөк зомбулук менен жашап келгем. 2017-жылы турмушка чыккам. Ошон чыккандан кийин бир 4 ай 5 айдан кийин ошо кол көтөрүп келе жаткан болчу да 4 жыл бою. Мага ошо телефон бербечи да, ошо үйгө айтпасын деп. Андай мен аны еще больше күчөп 4-майда ошо 20-жылы врачкам күйөөмө чалып калат. Телефонду алып калдым да, мен алып калдым да. Мен алып калып эле алло деп ыйлап атканымды көрүп, ошо ыйлап кыйкырып атканымды көрүп, алло Элинечи эмне болду сизге? Баары тынчтык деп. Андан кийин бир 20 мүнөт аралыгында эле милиционерлер келип, үйлөрдү көрүштү, эмне болуп атканын, окуяны көрүп эле сразу заявление жаздым. Заявление жазгандан кийин эле бир 10 мүнөттүн аралыгында скорая помощь келип калды. Анткени мен баса албай калдым да. Аябай оор токмокко калганда, үйдүн ичинде эшиктер да сынып ушундай болуп калганда, ушунчалыкка катуу мукачак менен урган болчу да. Эки кичинекей баласы бар экен, кичүү баласы 8 айлык ошондо ымыркай экен. Элина өзгөчө башкача болуп чыкты. Бул өзүнүн ошончолук зомбулукка дуушар болуп, өзүнүн башынан көп нерсени өткөзүп, анан күбөсү коркутуп балдарды алып коем, эгерде арыз жазсаң, кетсең балдардан ажырап каласың дегенден коркуп жашай берген экен. Кийин өзү көзү жетти, мыйзам бар экен, мыйзам иштейт экен. Сиз арыз менен мурда кайрылдыңыз беле милицияга? Жок, кайрылган эмесмин. Мага башынан аягына чейин бул ишти өзүбүз көзөмөлдөп өзүбүз алып бардык. Жолдошу жазасын алды. Жогорку сотко чейин биз соттошуп барып, ошол биринчи өкүм чыккан, 60 000 сом айыппул салынып, жогорку сотко чейин ошол күчүндө калды. Ошо ажырашып, азыр алимент өндүргөн. Пробоно деген бул ушул жаратмандык топ. Бизде юристтер бар, психологдор бар. Мен бизнес-консультант жана башка менде коллегаларым бар. 2020-жылы май айында Элинанын энеси ушундай пост жазган да. Эжем зордук зомбулукка кабылды, жардам бергиле депчи. Ошондо пробоно кыймылы дароо реакция берип, аман менен связьга чыгып, Элинага бардык. Юристтер, психологдор, юристтер мен болуп. Ошол Элинаны жай айында варенье жасап сатканды үйрөттүм да. Малиновый варенье, абрикосовый, карагат жана башкаларды. Анан интернеттен сатканды үйрөттүм. Анан кийин аман таш берип атты. Ошону жакшы өздөрү кетишти. Адвокаттар аябай эле чын эле жардам беришти. 24 саат бою жанында жүрүштү десе, мен адашпайм да. Азыркы учурда ошого өзүм дагы ушундай үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдарга жардам берем. Аман фондун негиздеп, ошо адамдарга, аялдарга жардам берип келе жатам. Биз деген ойлойт экенбиз, аял зат айтпаш керек, үй бүлөнү кармаш керек, аягына чейин ошо үй бүлөмдү сактап калам, балдарым бар деп. Эч качан ушинтип ойлобоңуздар. Адам баласы өзүнө керек.